Азыр Кара Жыгач айылындабыз туугандар. Ушул 13кө 13 болгон үйдүн жалпы дубалын биз сынч блоктор менен көтөрүп бердик. Өзүңүздөр көрүп тургандай аябай салкын, эми кышында болсо жыпжылуу болуп кармап берет. Анан маяктар тышталып, бул жакта шыбагы, ички шыбагы деле жылуу сынч шыбактары менен болуп атат туугандар. Усталар биринчи жолу кылып көрүп атыптыр биздин сынч шыбактарды. Алардын айтышы боюнча шпаклевкага салыштырмалуу дейт. Бул бат эле катып калбайт экен дейт. Жакшы экен ушунусу дейт. Жана чакаларыбыз да катып калганда дейт, бир жерге барып келгичең дейт, аны төгүшүң керек. Бул сага ашча чыгым болчу дейт. А бул жылуу сынч шыбактары бат катыбайт экен, кайра иштеткени жеңил экен дейт туугандар. Өздөрүнүн деле ой пикирлерине жеке отдельно видео кылып тарттык туугандар. Аны деле көрсөңүздөр болот, жалпы кандай болот. Эми ушул Кара Жыгач айылы кимге жакын болсо, ушул жерге келип, өзүңүздөр үйдүн ээсинен сурап көрүңүздөр, кеп кеңешин алыңыздар. Туура келген болсо, биздин төмөнкү номерлорго түздөн-түз байланышыңыздар. Комментарий же Инстаграмга жаза турган болсоңуздар, тилекке каршы кеч жооп берип калышыбыз мүмкүн. Анткени жетишпей баратабыз туугандар. Ошол кимге кайсыл областтан керек болгон болсо, түздөн-түз дал ушул калтырып кеткен номерларыма чалыңыздар туугандар.